Буга чейин Токмок шаарынын тургуну Нурлан Болжобековдун талашка түшкөн батири боюнча материал даярдап жарыяладык эле. Бүгүнкү күндө Нурлан мырзанын айтымында бир катар документтер табылып, жаңы жагдайлар ачыкка чыкты. Алдыда кененирээк токтолобуз. Кайрылуу жаңылыктарым эми азыр ушул учурда жаңы мэрибиз Токмок шаарында. Жаңы госрегистр начальнигибиз бизге керектүү документтерибиз мына 2 жылдан бери чыгара албай толук анткени ал документтер биз бар экенин билгенбиз. Чыгара албай жүргөнбүз. Буга чейин бербей атышкан. Право собственниктики сотко кайрылгыла, сот дедиле. Соттордун алайына кайрылганмын. Азыр ушул тапта жыйынтык чыгып атат. Мынакей Токмок шаарынын мэриясынан тошто баланста эмес экенин далилдей албай жүргөнмүн. Далилдеп чыгарып беришти. Баланста эмес экен. Үй действительно бесхозный экен. Анткени биз билгенбиз муну бесхозный экенин. Кандайдыр бир короткий срокто наследство жасап, мүрзөсү жок кишини даже өлдү кылып көрүстөнү жок кишини. Абдан грамотно жазашыптыр, бирок бардык бир да сөздөрү чынга айланган жок алардыкы. Бир да указаниясы көрсөтүлгөн жок эч кандай мыйзам чегинде. Ушуга чейин чырылдап жүргөнүмдүн себеби ак илет сынбайт деп көптөгөн майкелерибиз совет берди. Акыры мына жыйынтыкка чыгып отурам. Эми буларда азыр шылтоо буга чейин архивден эмнеге документтерин чыгарып берген эмес десем, коммунальный услуги ТСЖга кайрылгыла деп атат. Эми ТСЖда коммунальный услугаларда менин колумда 34 жыл мен төлөп, мен жашап келаткан боюнча далилдерим, квитанцияларым баары бар да. Эми шылтоо ушул болуп атат. Эми андан аркысын улуу урматтуу Камчыбек Кыдыршаевичке да кайрылып кетем. Жазасын берет го, буларды менсиз эле кармайт го, менсиз эле жазасын өтөшөт го деп ойлойм. Анткени тактап айтканда бул жерде адвокаттар. Кача адвокаттар менден акча алып, менден доверенность алып, против мага иштеген кишилер болду. Бул жерде система азыр мына бүт круговой бир экен десем жаңылбайм. Жогорку сотко да азыр ушул чыгып турган оригинал документтеримди бергенден коркуп турам. Неге дегенде соттордун бирине да ишене албай калдым. Ушу кайрылып аткан учурунан пайдаланып, улуу урматтуу Камчыбек Кыдыршаевичке дагы да айтып кетким келет. Кандай кылып, эмне кылып оформить этем жол жоболорун только ГКМБга арыз жазып киргизем, башка жерге барышка мага мүмкүн эмес. Кандайдыр бир уже 2 жылдын каттатышыңыз керек. Бизде право собственник, биз действительно мыйзамда каралгандай право собственник, бесхозный болгондон кийин 34 жыл жашап атсак, анан кандайдыр бир эле 1 ай 2 айдын ичинде эле чужой квитанциялар келип эле хозный кылышып эле, наследство кылышып эле, айтор жакшы жазашыптыр ал жагын. Анан бул жерден бирин-бири эч качан карга карган көзүн чукпайт дегендей, бирин-бири эч качан против иштей албайт экен. Сот кандай чечти, ошонун негизинде гана баары иш алып бара берет экен. Бири-бирин өтө тыкаан карашат экен. 2 жылда акыры жеттим. 2 жылдын ичинде буга чейин эмне деген кордукту көрдүк, эмне деген кысымдарды көрдүк. Энем давлениеге айланды, сахарга айланды, азыр ушул тапта дагы ооруп турат. Эми мунун баарын президентибиз деле ден соолуктарыбызды алып бере албаса керек. Калганын Кудайга коюп, аман эсен ушу оформить этип алсам деген ойдомун азыр жыйынтыктап. Кандай госрегистр мамлекеттик каттоо кызматынан кандай жаңылык, эмне документтер жаңы? Госрегистрде 15-жылы мамам документ топтогон экен, право собственник кылам деп, оформить этем деп. Документтерди топтоп, кандайдыр бир сотко 5000 сом акча таппай калышыптыр. Сотко деди, адвокатка деди. Ошол убакта действительно аябай кыйынчылык болуп аткан кез экен. 5000 сом дагы абдан важный болуп, ошол акчанын айынан оформить этилбей калыптыр. Көптөн көп архивден чыккан документтерди айтып отурушат, бул жерге карандаш менен жазып коюп атышат, бул архивде жок болчу бул кагаздар депчи. Анан бул документтер действительно архивден чыгып турса, анан кантип архивден жок болуп турганын мен аябай шылтоолор баланста эмес, бесхозный болгон деген сыяктуулар чыгып келип атат. Чыгып келип атат, сөзсүз түрдө чыгып келип атат. Госрегистр жактан болсо архивде буга чейин жок болчу деген
шылтоолор менен болуп атат албетте. Эми ушул документтерден эмне өзгөрүшү мүмкүн дейсиз? Бул жерден мыйзамда көрсөтүлгөндөй право собственник гана имеет право экен ошол үйгө. 34 жылдын квитанцияларым бар, бар жогу бар. Действительно ал үй мурун брошенный болгон, эшик терезелери жок үй болгон, каралбай калган үй болгон мурда. Аны Токмок эли баары эле билет, мэриясы деле билет. Ал жерде чоңойгон мына азыр ушул тапта мэрияда менин өзүмдү тааныган, ошол үйдө чоңойгон, көргөн балдардын баары иштеп, азыр алар да подтверждать этип берип атышат. Ошондуктан азыркы мэрибиз документтерин баарын чыгарып бергиле деп баарына указание берди. Сөз түрдө чыгарып беришти. Мэрибизге да рахмат бул жерден. Буга чейин Самаев урматтан кийин азыр ушул киши ак иштеп атканын көрүп отурам ушул тапта иш жүзүндө. Жакшы рахмат айтып кетем ал жакка дагы. Эми кандайдыр бир выход менен негедир оформить этейин деген оюм болот. Дагы да бир нерселерди ойлоп чыгышпасын деп. Бирок кантип оформить этем? Бул суроо. Сотко, адвокатка деген бир капля ишеним калган жок. Хоть канча акча берсең, хоть не кылсаң дагы алар сизге карабайт экен. Аксызбы, карасызбы, иш бүткөн ишти гана ошону допинать этип жапканга аракет кылышат экен. Кысымдар канча болду. Баарын Кудайга койдум. Мында буга чейин мен да көптөн көп ден соолуктарыман айрылдым. Күндөп түндөп уктабай ушу документтер менен жүрүп 3 күндөп, 4 күндөп уктабай жүргөн күндөрүм болду. Мына бүгүн студияга келем деп түнү менен уктабай чыктым. Бир кандайдыр бир оору сыяктуу болду мен үчүн 2 жылдан бери. Бир эмес 2 квартиранын акчасын короттум десем жаңылбайм. Болгону намыс үчүн до конца чыктым. Ак илет, сынбайт. Ал күч бере алла деп до конца келип отурам. Мына азыр ушу заключительный дебесем дагы бир аяккы видеолорумду чыгарып кыргыз элиме мен үчүн ошол жерде комментарий жазылып атты. Мен үчүн аракет кылган кишилер болуп атты. Кыргыз элиме рахмат. Коррупцияга хотя биз Токмок шаары чөгүп кетсек дагы элим колдоп отуруп, элимдин батасы менен, элимдин күч кубаты менен ушул убакытка жетип отурам. Албетте. Чечилет деп үмүттөнөсүз. Сөз түрдө чечилет деп үмүттөнөм. Эми азыр улуу урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичке, улуу урматтуу генералыбыз Камчыбек Кыдышаевичке гана ден соолук, узун өмүр тилеп калдым. Неге дегенде Кудайыбыз бул кишилерди алып келип бербесе, Кыргызстанга аябай өтө кырдаал, оор болуп бараткан экен. Мен ошону жакшы түшүндүм. 2 жылдан бери ошонун баарын туурап атса дагы, камап атса дагы, эч кандай коркпой дагы деле жүргөн чиновниктер көп азыр. Акыры жазаларын берет го деген үмүттөмүн. Анткени көптөн көп кайрылуу жасадым, көптөн көп ККМБга жаздым, көптөн көп ушу аракеттерим болгон, эмне аракет болсо дагы жазадым. Почтонун кагазтары менде азыр ушу тапта үйдө ответтер, отпискалар бир мешок турат. Анын арасынан азыр таап келип отурам. Ушул азыркы чыгарган 25-жылы 21-октябрда чыгарылган чечимдердин бизге чыгарып берген документтерибизди точно хозный, бесхозный далилдеп берген документтерибизди таап алып келип ушу жыйынтыктайын деген үмүттөмүн.